Assalamu alaikum urmatlı cemaat, urmatlı bizden kanaldan görüşçüleri, jana katılışçıları, özgöçe özgön Karagılca rayonunun turgundары. Bıyıl nal buyursa özgön şaharından Karagılca sentrine çeyin жаңы жол салынып жатат. Ушул жол кандай салынып жатат? Азыр иштер кандай жүрүп жатат? Жалпы элге маалымат болуу үчүн Özgöndөн Karagılcаны көздөп тартып кетмекчибиз. Özgöndүк туугандар кандай иштеп атат, Карагылжалык туугандар кандай иштеп атат? Өзүңүздөр көрүп баа бересиздер деген ойдобуз. Кимге кызык болсо видеонун аягына чейин көрүп лайк, комментарий, ой пикир калтырыңыздар туугандар. Özgön эми эки районду салыштырып караганда менимче Özgön тарап кызуу иштеп аткандай. Бул Özgön районунун чоңдугуна байланыштуу же ушул тараптан иш башталганына байланыштуу. Мындай арыктар салынып, жолдун эки тарабы машиналар кызып иштеп аткандай. Азыр жүрүштө техникаларды дагы жалпыча санап өткөнгө аракет кылабыз. Могу жерден азыр биз бир экскаватор көрдүк. Андан нар жагында дагы бир экскаватор иштеп атат. Жолчулар жолдун капталынан айтып арык суу кетүүчү түтүкчөлөрдү куюп даярдап жатышыптыр. Менимче мына ушул эки тарап бүткөндөн кийин анан ортону трамбовка кылып асфальт иштерин баштайт. Кийинкиси Шагылдар Мырзакеге чейин асфальттар сыйрылып, эки тарабы тең сыйрылып, бир сыйра шагыл төшөлүп, тегизделиптир. Жолдун эки тарабындагы баягы снос деген жазуулар жоголуп, көчүргөндөр көчүрүлүп, жылгандар жылыптыр. Менимче тротуар жак кененирээк болуп, эми жолдун эки тарабынан кенен тротуар түшө тургандай көрүнүп турат. Албетте бара көрө бардыгына күбө болобуз. Бул жер больницанын тушу. Наргиз адаттагы ар бириңиздер камактанган жайлар. Больницанын туштары. 3-чү экскаватор. Бул жерде 4-чү экскаватор иштеп атат. Кичинекейраак экен бул. Жумушчулардын санына да көңүл бурсак болот. Көп-көптөн иштеп аткандай жакшы. Больницанын киребештери снос болгон жерлер, көчүрүлгөн үйлөр. Алтынчы экскаватор. Жетинчиси келет ат. Ар жакта 8-чиси турат. Мына жерлер полный снос болгон, магазиндери бар эле. Жылдырылган, алынган. Ол жер кеңейеткен буйруса. Көңүл бурула турган нерсе, биз бул жерден 8:30-дарда, 9-дарда өткөнбүз. Ошондо суу чачып атышкан. Карагылжа жак тарапты да көрөбүз, суу чачылып жатат. Жакшы жол чаңгыбай эле турат экен. Азыр саат 10:30. Бул жактарга лотоктор коюлуптур, суу түтүкчөлөрү. Түтүкчө деп айткы дейм, лоток дейт.
Кыргызчасы экен билбейм. Билгендер болсо жазып койгулачы. Арыктар. Мына ушул жерде бир аз жер бар экен. Асфальт сыйрыл элек, шагыл төгүл элек. Менимче бул жерде иштер ушул снос менен байланышкан болуш керек. Но заправка 3-7 жылыш керек экен. Менимче ушул заправканын иши менен байланышса керек. Но 2 метр жылыш керек экен. Заправканын туалети 1,5 метр жылыш керек экен. Ушул жер асфальты сыйрылбаганы иш боло элеги мына ушуга байланыш болсо керек. Ал эми бул жерде бир грейдер көрдүк. Асфальт таптоочу трактор турат. Бири. Экинчи погрузчик. 8 экскаватор gördük. Тигинде 9-чусу, 10-чусу турат. 10 экскаватор, 2 погрузчик, 1 грейдер, 1 асфальт төшөчү трактор. Анан суу чачуучу 1 водовоз. İnşallah iş yürüyor atıyor. Wow. Isıkta sanım oldu bu ya. Ошол жерден баштап чачып кетип атат. Бетондор суу өткөндө тосула турган нерселер го дейм. Көпүрөлөргө коюлуучу атайын 4 бурчтук түтүкчөлөр. Ол жерге каналга коюлса керек, ушул жер канал оңдоосу керек менимче. Мына өзгөндөн чыга бериш жер аябай эле кеңейтилген. Жолдун оң тарабы, сол тарабы. Бул жерде 11-ci экскаватор иштеп атат жана 3-cü хо. 3-cü Хоодон бул жерде тартылбай калдык да 4 хо көрдүк. Ремонтто турган, вулканизацияда турган 4-өнү көрдүк. Бул өзгөнгө киреби кирбейби билбейбиз. Brixton'da aşık öteli. 12-ci ekskavator. 12-ci ekskavator. Бул жерде көпүрө иши ушул көптөн бери турат. Иш башталгандан бери менимче ушул жер жумшак жер чыкса керек. Так. 3-cü grader'e. 3-cü Bul жерде иштеп жаткан 5-ci хо. Охо, бул жерде асфальт башталыптыр. Жаңа асфальтты сол тарапка салыптыр. Азыр кайсыл жерге чейин салганын көрөбүз. 2 слойдо асфальт төшөлүптүр туугандарына. Мынакей бир тарабы, жолдун бир тарабы асфальт төшөлүп башталыптыр. Чыгып аткан жерден башталат экен. Мынакей асфальт уланууда. Бул жерде 12-ci экскаваторду көрүп атабыз. Асфальт мына ушул жерге чейин төшөлүптүр. Азыр бул жагы мына партнер нефть газправкага чейин, заправкага чейин, заправка.
асфальт бул жактан нарыда уланып тур, могул жерге ошол мосту жасап атышыптыр. Иштеп атышат. 3-4 кана киши иштеп атат. Эми бул жагында 4-чү грейдер, 4-чү грейдер, жанагыда 4-тө калыпбыз, мына 4-чү грейдер иштеп атат. Бисмилла. Так, Дөңбулак айыл өкмөтүнөн Мырзакеге чейин асфальт бир тарабы төшөлүп бүтүп калыптыр. Эң сонун. Ал эми жолдун чекеси бул жак асфальт болобу болбой билбейм, бирок тегиздеп коюптур. Менимче болбосо керек. Тегиздеп коюптур, кеңейтип. Бисмилла. Опа. Мындан дары да уланып тур. Азыр возможно асфальт. Так, 13-чү экскаватор. Экинчи асфальт төшөөчү трактор. Экинчисин көрүп атабыз. Охо, машалла, бул жакта жолдун оң тарабындагы асфальттын биринчи слоюндагы басып коюштур тургандагы. Жок, биринчи слой эмес. Смола коюптур. Эжекебай. Биз өтүп кетелик. Асфальттан чыккылар келбейт го. Асфальттан, бул жагы жолдун экинчи тарабыдагы уже асфальттанып, асфальтка мына даяр болуп калды. Асфальт алып келип төшөй турган болсо, жолдун оң тарабыдагы бүтөткөн Мырзакенин ичи. Иштин кызуусу бул жагында болуп атыптыр. Бул жагынан асфальт төшөп баштаптыр. Жолдун экинчи тарабындагы асфальт кылып баштаптыр. Мырзакенин ишинен жасап аткан окшойт го. Ал жерден асфальт кылып. Менимче бүгүн бул жагын төгүп асфальт басып бүткүдөй. Мырзакенин кириши, Мырзакенин ичин да көрөбүз азыр. Асфальт ушул жерге чейин келген Мырзакенин ичинде иш уланып жатыптыр. Кеңейтилген жолдор, жылган заборлор, көчүрүлгөн, жылдырылган заборлор, жулунган талдар, талдардын тамырлары. Азырынча айылдын ичи тазалоо иштери менен экен, асфальт сыйрылып бүтө элек. Ол 14-чү экскаватор болду окшойт. Канчанчы болду? Адашсам жазып коюңуздар турлап. Сегизинчи кова. Көзгөн районунан мына ушул жерден шагыл ташып атышат жолго. Бул жерде азыр
sanap ötöz. 4 xo 3 ekskavator işlep жатат. Ошону менен 3 ekskavator, 18 ekskavator жана 13 xonu көрдүк туугандар. 18 ekskavator. Өзгөн району боюнча иток чыгара берсек болот. Аздан кийин Каракулжа районунун аймагына киребиз. Өзгөн районунда жалпысынан 18 КАМАЗды көрдүк биз. Жана жок, 13 КАМАЗды көрдүк, 18 экскаваторду көрдүк. Ал эми 4 грейдер, 4 погрузчик көрдүк. Жана жолдун бир 5 километрдей жерин асфальттап койгонун көрдүк. Жана ошондой эле Өзгөн району боюнча ремонт болуп жаткан участка аймак километр менен айта турган болсок 18 километр экен, эгер ашыкпасак, адашпасак 18 километр жер Өзгөн районунун аймагында оңдолочу жерди түзөт экен. Ал эми мына ушул жерден аркадан Көркүн аркы өзгөлөрдөн башкара Каракулжа ушул жерден башталат деген жазуу менен Каракулжанын аймагына кирдик туугандар. Мындан ары Каракулжа аймагында жол кандай, жол иштери кандай жүрүп жатат, мына ушул жөнүндө сөз козгоп беребиз. Так, эски асфальтты сыйруу иштери мына ушул Калпак участкасынан башталган окшойт го. Мына ушул жерде асфальтты сыйруу иши жүрүп жатыптыр. Техникаларды саноо башталды. Биринчи экскаваторду көрүп жатабыз. Мынакей. Мына ушул жерден асфальт иштери сыйрылып жатыптыр. Маңдайдан Каракулжадан келет дагы, октябрь айына бул жакты көздөп кирип кетсеңиздер, Паскы Өзгөндөн, Ылдыйкы Өзгөндөн чыгып каласыздар. Асфальтты сыйруу иштери мына ушул жерден кайра башталыптыр. Бул биринчи погрузчик болду. Бир экскаватор, бир погрузчик азырынча. Жолдун сол тарабындагы дарактар кыйылып, оң тарабындагылар да кыйылып, ташып тазалоо иштери жүрүп атыптыр. Бул жерде экинчи экскаватордун иштеп жатканын көрүп жатабыз. Биринчи хо, экинчи хо, жана суу чачкан водовоз. Бир сыйра суу чачылыптыр. Үчүнчү КАМАЗ, үчүнчү экскаватор. 3 экскаватор, бир погрузчик, 3 хо болду азырынча. Каракочкор районуна киргичеңиз жолдун сол тарабы асфальты сыйрылып тазаланган, оң тарабы кеңейтилген, суу чачылган азырынча. Кайрадан асфальт, ушул жерден эски асфальт менен турат. Бул жагынан болсо кайра уланып сыйрылыптыр, тазаланыптыр. Төртүнчү хо. Каракочкордун ичи.
Байрактар коюлган. Жолдун оң тарап, сол тарабы активдүү түрдө снос болду туугандар. Бардыгы башы тегене Кочкор айылы жапа тырмак жылдырып кутулушту. Экинчи КамАЗды хоого кошуп берсек болот. Узун экен 5 хоо. Так, Каракочкордун ичинде мына ушундай суу өтүүчү көпүрөчөлөрдү, туннелдерди жасап атышкан. Өтө көп. Биринчиси болду. Мына экинчиси. Экскаватордун бул төртүнчүсү. Каракочкор айылы бүткүчөңдө мына ушундай көрүнүш. Көпүрөчөлөр, туннелдер, суу өтүүчү туннелдер жасалып аткан. 6-чы хоо деп коелу. Так, бир погрузчик өтүп кетти. Ошо менен 4-чү погрузчик болду. Жол негизинен эле ошо немени көпүрөлөрдү оңдоо менен экен. Ал жерде дагы бир экскаватор турат. Буну менен 4-чү болдубу же 5-чи болду? 4-чү болду. Бул жакта бир грейдер турат, көрдүңүздөрбү? Биринчи грейдер. Сарбулак айылына кирип калдык. Жолдун сол тарабы асфальт сейрилип, Каракулжанын центрине киреш көпүрөсүнө чейин жолдун сол тарабы сейрилип, шагыл төшөлгөн бир сыйра. Так, Сарыбулакка кирдик. Сарыбулактын сол тарабы асфальт сейрилип, шагыл төшөлүп, ал эми оң тарабында асфальт эми сейрип коюшуптур. Бирок жүктөп кете элек. Бул жагы ошол Каракулжа көпүрөсүнө чейин ушундай шагыл төгүп тегиздеп койгон. Эгерде асфальт баса турган болсо, мына ушул жагына дагы бир катар шагыл төгүп туруп, анан тегиздеп анан басса керек. Оорегерчиликтер мына суу өткөргөн түтүкчөлөрдүн айынан экен. Бирок негедир техника аз, техника аз көрүнүп атат. Жумушчулар деле аз.
жанда да bir погрузчик кетат. Дөңгөлөк жүктөп алыптыр. Бул деле ушул жакта иштейт болуш керек, эсепке кошуп кое берели. 5-чи погрузчик. Sarıbulak. Так. No, 7-ci KAMAZ oldu. Ko emес 3 KAMAZ 3 ko gördük. Noğul 4-cü ko menen 7 teknika. Şagıl taşıuçu teknikalar. Sarıbulaktan çıktık, Каракулжага центрине кирейин деп калдык, Каракулжа айылына. Жолдун bir тарабына суу чачылган, экинчи тарабына чачыла элек. Жол аяктай турган жерге жетейин деп калдык. Иток чыгара берсек болот. Погрузчиктен 5-6, biraz adashib kaldık. KAMAZ'dan, Ho'dan 7, 4 Ho, 3 KAMAZ. Grader'den 1'i. Alemi asfalt tramvay etken traktörden 1'i. Ekskavatörden 4'ü. Нашындай тондар болгон техникалар. Эми эки райондун ишине өзүңүздөр салыштырып көрсөңүздөр болот. Биздин оюбуз боюнча Каракулжа районунда иш солгунураак. Ремонт боло турган участканын километри 12 километрди көрсөттү биздин немебиз боюнча, эсеп боюнча. Айта кетүүчү нерсе, ошо Каракулжа районуна кире бериштеги көпүрө дагы оңдолуп жатыптыр. Temirlerini döşep üstüne asfalt bas başlattır. Beton kuyu attır ha? Beton kuyu atıştır. Motora ayvay toktur. Sıkkama. Üstüne beton kuyu atıştır. Nake tuğanlar uşul Özgön Karakulжа жолунун жалпы жүрүп жаткан иштери боюнча маалымат бергенге аракет кылдык. Каракулжа районунда техникалардын саны азыраак экен. Иш дагы biraz слабыйрактай. Бул жерде 2 хо турат, балким булар кошула турган болсо, ошон менен 8-9 хо болуп калат. Калгандары Өзгөнгө салыштырмалуу 6-7 хого азыраак. Экскаваторлардын саны дээрлик 10 экскаваторга аз. Калган техникалар эки эсеге азыраак. Бирок жолдун салына турган жолдун немеси дагы аралыгы дагы 12 километрди көрсөттү туугандар. Өзгөндүкү 18, Каракулжаныкы 12 километр.